Бишкектин пробкасы аябай күчөдү да. Ушул пробканы ойлонуп көрсөм, бир пайда жагы бар экен. Дүйнө ахиретибизге керек болсо. Кандайча десеңиздер, мисалы жумушта иштегендер бар. Bir tarafına 1 saat, bir tarafına 1 saat, 2 saat pробкада калат. Же болбосо деги эле мындай иш менен жүргөндөр дагы бир пробкада калып калып атабыз. Кыскасын айтканда бир күндө кеминде бир 2 saat, 3 saatка чейин пробкада убактыбыз өтүп атат да. Эми ушул 3 saatты кантип тура пайдалансак болот? Биз бүгүн өзүбүздү өнүктүргөнгө эч эле убакыт таппай атабыз, туурабы? Тиричилик деп атып эле кечикирет. Эми айтайын дегеним туугандар, ушул пробканы карап эле нерв болуп эле психовать этип, нервибизди коротуп, ден соолукту коротуп отурбай, ушул убакта пробканын убагында бир аудио китептерди уксак деп атам да. Ишкерликти кылабыз, же ишкерликти кылам деп жүргөндөр бар, же ишкерликти башташ керек эле деп ишкерликти баштай албай жүргөн адамдар бар. Бизнес тренерлердин жакшы аудио китептери бар. Диний жактан дагы мынакей китептердин баардыгы бар. Эрнис Каязов ушул Фазайл Амалды да киргизип коюптур да YouTube'гачы. Фазайл Амал демекчи бул амалдардын пайдасы деп атпайбы? Канчалык ошол эмне амал кылсаңыз кандай сооп берилет, ошолор айтылса адамда кызыгуу пайда болот. Ушу үй талимдерге же мечит талимдерге да отура албай атабыз. Жок деген ушул пробкада ошол Фазайл Амалды уксак болот, жандан башка да диний китептерди. Өзүбүздү бир өнүктүргөнгө ушул бир пробканы бир пайдаланып кетсек жакшы болчу да экен да туугандар. Болбосо өзгө эч эле убакыт таппай атабыз да өнүктүргөнгө. Көбүнчө карасаң музыка коюп коюшат да, жөн эле даңкылдатып эле бир жүрөктү карайтып эле ушул убакытты бир туура эмес өткөрүп алабыз да көбүнчөчү. Пробканын убактысын туура пайдалансак, ушу пробканын деле пайдасы бар экен деп атам да. Болбосо эч эле убакыт таппай атабыз да. Өзүн өнүктүрүп китеп окуп аткандар деле жок эмес, бар. Мен оюм ушундай туугандар, өзүңүздөр да оюңуздарды комментарийге жазып көрүңүздөрчү, пробканда бир кандай пайда жактары бар, ушул убакытты кандай пайдалансак болот.